Барыңыздарды кирип келген ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Рамазандын 30 күнүнө карата менин YouTube каналымда өзгөчө тамактардын рецептин таба аласыздар. Бүгүн ушул өзгөчө тамактын рецепти менен бөлүшөм. Ат койгон жокмун. Келиңиздер биргеликте комментарийге ушул тамакка ат коелу. Ал эми мен ушул тамактын жасоолун жолу менен бөлүшөм. Биринчи эле күрүчтү бышырабыз. Ал үчүн плиткабызга табагыбызды коюп, майдан куябыз дагы. Күрүчтү жакшылап тазалап жууп алабыз. Үй бүлөңүздүн аз көптүгүнө жараша көбөйтүп азайтсаңыз болот рецептти. Андан кийин сабизди кубик кылып жакшылап туурайбыз дагы. Жана ысып турган табагыбызга жакшылап кууруп алабыз. Сабизибиз куурулгандан кийин таза жуулган күрүчтү салып, татымына жараша туз, өлчөмүнө жараша суу куюп, жакшылап күрүчүбүздү бышырып алабыз. Андан кийин бизге тооктун филе эти керек болот. Видеодогудай кылып ушинтип кезип аласыздар. Түбүнө чейин кеспеңиздер, ажырап кетет. Тооктун этин дагы үй бүлөңүздүн аз көптүгүнө жараша азайтып көбөйтүп алсаңыз болот. Андан кийин татымына жараша туз, ушундай приправа для курицы деген жана таттуу паприканы кошуп, жакшылап тооктун этинин ичине, жан-жагына жеткирип, жакшылап сыйпап аласыздар. Филенин кесилген жерлерине ичине салганга бизге помидор менен сыр керектелет. Помидорду видеодогудай кылып ичке узун кылып тууруп аласыздар. Андан кийин сырдын адыгейский деген түрүн алыңыздар. Ысыкка чыдамдуу жана дамы дагы өзгөчө болот. Мен ал түрүн таппагандыктан ошого окшош эле бир ак сырды алдым. Эгер сары сырды алсаңыздар, алардын да дамы башкача болуп, ысыкка чыдамдуу болбой калат. Андан кийин духовканын листин алабыз дагы, филебизди ушундай фольгага жайгаштырабыз дагы. Очередь менен ушинтип сыр помидор кылып, жанагы филенин ичине баардыгын толтуруп чыгабыз. Эгер фольга жок болсо пергамент кагазына да бышырсаңыз болот. Бирок азыр биз фольганы үстүнө эле жабып, жан-жагын баарын бекитебиз. Ошондо помидордун, сырдын дагы соогу чыгып, тооктун эти кургак болбой, аябай сочный болуп бышат. Ушинтип сөзсүз фольга менен жасап көрүңүздөр. Баардын жан-жагын ушинтип бекитип, ичиндеги суусу агып кетпей тургандай кылып, духовкада 180 градуста 30-25 минуттардын ичинде бышырып аласыздар. Тооктун эти бышып даяр болгуча салат жасайбыз. Бизге помидор, огурцы керектелет. Баардыгын кубик кылып майда кылып туурап аласыздар дагы. Андан кийин татымына жараша туз, суюк май кошуп, жакшылап аралаштырасыздар. Мен укроп дагы кошуп койдум. Салат күрүчүбүз да даяр болду. Эми бышкан күрүчтүн үстүнө ушундай консервадагы жүгөрүнү кошуп, жакшылап аралаштырасыздар. Эми күрүчүбүздү кооз кылып тарелкага салабыз. Менде ушундай кольцо бар. Ушу кольцо менен салам. Эгер сизде мындай кольцо жок болсо, үйдөгү пиала же кружканын ичин жакшылап майлайсыздар дагы, ичине жакшылап күрүчтү ныктап саласыздар дагы. Андан кийин тарелкага оодарып, кооз кылып салып койсоңуз болот. Мына биздин филебиз дагы бышып даяр болду. Аябай сочный болуп, суусу да чыкты. Ушинтип тарелканын бир бурчуна саласыздар дагы, ичиндеги суусун күрүчтүн үстүнө же болбосо филенин үстүнө куюп койсоңуз болот. Жанына салатты салабыз. Ошо менен биздин өзгөчө тамагыбыз даяр болду. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Кургак болуп калат деп коркпоңуздар. Анткени салаттын да суусу бар. Жанагы филенин дагы аябай сочный болуп бышты. Азыр сиздерге кандай сочный экенин көргөзүп жатам. Караңыздар, суусу чыгып, аябай сочный болот. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Бир үй бүлөңүздөргө жасап берип, үй бүлөңүздөрдү кубантыңыздар. Видео пайдалуу болсо менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Орозонун 30 күнүнө карата сиздер менен өзгөчө бир тамактардын рецепти менен бөлүшүп турамын.